Ода Лондон BBC саламатсыздарбы. Елер алып жаңлыктар менен таныштырып, Гүлнара Касманбетова. Италиянын түндүгүндөгү аймак. Европада коронавирус адеп башталганда Ломбардия инфекциянын дүйнөлүк көчөгүнө айланган. Кыргызстанда соңку суткада коронавирус жуктургандардын саны өсүп, адамдар кафе-ресторанга баруудан кооптонууда. Клик баяндамасында жалкоо жаныбарга окшош робот, 3 ченемдүү принтер чыгарган үй жана башка технология жаңылыктары. Италиянын түндүгүндөгү Ломбардия аймагы Европадагы коронавирустун алгачкы очогуна айланган. Бир катар ката кемчилик кетип, Европа континентинин эң бай аймактарынын бири вирустан кор болду. Ушул жерден дүйнөнүн башка жактарына илдет жайылды. BBC кабарчысы Марк Ловен аймак эмне себептен ушундай абалга кептелгенин иликтеди. Ломбардия аймагы батыштын Ухан шаарына айланганына 4 ай болду. Тургундардын кыйналганы алардын аң сезине сиңип калгансыйт. Вирус Европаны кокодон кармап, дүйнөнүн булуң бурчуна тарап кетти. Италиянын түндүгүндөгү соңку жагдайды көрөлү. Бергамо шаарында жалгыз март айында 6000 киши абыт болду. Бул дүйнө боюнча кошумча өлүмдөрдүн эң эле жогорку саны болуп калды. Инес жолдошу менен 53 жыл чогуу жашады. Анын күйөөсү жашоосунун акыркы айын госпиталда өткөрдү. Ал мени үйгө алып кет деп суранды. Бирок бизге уруксаат беришкен жок. Үйгө чыгарып кеткенде үйдөгүлөрдүн баарына вирус жукмак. Вирус желдей тарап жаткан. Окуя башталган Италияга биз журналисттер жетип келгенибизде бейтаптарга шыкалып орун калбай калган госпиталдарда иштеген дарыгерлер менен сүйлөштүк. Вирус тууралуу кеч уктук. Бизге Кытайга каттаган бейтаптарды издегиле деген буйрук берилди. Бирок вирустун симптомдору бар бейтаптардын арасында Кытайга барып келгендер жок болчу. Аймакты кеч курчууга алдык. Натыйжада карантин кеч киргизилди. Саясатчылар экономикалык жана бизнеске байланыштуу себептерден улам Италиянын бай аймагын жаап койгусу келбей турду. Бул жерде карантиндин кеч киргизилиши башка өлкөлөрдө да көп адамдардын өлүмүн алып келди. Бул чоң сабак болду. Дагы бир оор сабактардын бири бул ооруган тургундарды карлар үйүнө жеткирүү болду. Бул жайда каралып жаткандардын теңи 70 киши каза болду. Анжела Оливелла апасынын дини табы көтөрүлгөндө андан коронавируска каршы анализ алынбаганын айтты. Бир аптадан кийин Анжеланын апасы көз жумду. Апам жашоосунун соңку 2 айын жалгыз өткөрдү. Ооруп жатып жалгыз кете берди. Аябай ачым келип жатат. Мен буга жооптуу кишини тапкым келип жатат. Эмне үчүн мындай каталар кетти? Биз аты жөнүн жашыруун кармагысы келген бир дарыгер менен баарлаштык. Коронавирус аныкталган бейтапты дарылап жаткам. Ошондо вирустун алгачкы белгилерин байкай баштадым. Карылар үйүнүн башчысы мени үйүмө жөнөттү. Бирок доктур менин дене табым 37 экенин көргөндө кайра жумушта калтырды. Мен өзүм вирусту көтөрүп жүрүп башкаларга да жуктурдум болуш керек. Эгер көйгөй башынан туура чечилсе, ошончо киши көз жумбайт болчу. Аталган жай интервью берүүдөн баш тартты, бирок расмий жасалган билдирүүсүндө баардык ишин протокол боюнча аткарып, бул айыптарды жалган деп атап четке какты. Вирустун экинчи толкунун алдын алуу үчүн тез арада баардык ресурстар колдонулушу керек. Кризистин курч маалы кайтканы менен толугу менен жок боло элек. Кыргызстанда COVID-19 алгач ирет чыккандан бери бир күндө илдетке эң көп киши кабылганы катталды. Соңку суткада эле 132 кишиден вирус табылды. Ал арада карантин жеңилдетилип, бизнестер ишке кирди. Бирок вирустан кооптонуп, кафе-ресторанга баргандар азайды. BBC кабарчысы Абдыбек Казиев кээ бир кафелерге баш багып көрдү. Кумаржан жеке ишкер. 2 айга созулган карантин жеңилдетилгенден кийин анын Бишкектеги кафеси кайрадан эшигин ачты. Ар бир кирип келген кардарыбызга биз албетте санитайзер колдонобуз, температурасын өлчөйбүз. Кардарлар ортосундагы столдор аралыкты 2 метр аралыкта сактап жатабыз. Ишкерлер мурдагыдай зал толуу кардарларын сагынды. Коопсуздук чаралары жеңилдетилгени менен ишти толук кандуу жүргүзүү кыйын болуп жатат дейт ишкер айым. Башында абдан эле оордук алып келди. Кардарларыбыз дагы абдан нааразы болгондор да болушту. Анткени орундуктарыбыз азайып калгандыктан. Кардардын саны азайган эле эмес. Жеке коргонуу каражаттары да чыгымды көбөйтүп,
Натыйжада жеке бизнестин кирешеси азаюуда. Эми кыйын болбостуктан ошо мамилеге биз ошо шартка көнүшүбүз керек. Жоопкерчиликтүү мамиле кылып, так иштеген бизнесмендер менен катар эле эрежени бузуп, айып пул төлөп коюп, тымызын ишин уланткандар да бар. Жеке жактар үчүн 3000 сом, ал эми юридикалык жактар үчүн 13000 сомдук айып пул салынат. Кишини көп санда чогултуп алган кафе, ресторандарды алар жабылууга мажбур болуп атат. Мисал катары айта кетсек, ошол эле Кайнар рестораны. Ошондой кафе, ресторандар азыркы учурда дагы тийиштүү органдарга кароо үчүн берилген. 120 протокол түзүлүп, 500 миллиондон ашык суммадагы айып пул салынды. Бишкекте кафе, ресторандардын саны жүздөп саналат. Айрымдары саналуу кардарды кабыл алып, тамак аш жеткирүү ишин колго алган. Кээ бирлери жабылуу коркунучуна кептелген. Шаар тургундары кафенин тамагын сагынганы менен вируска кабылуудан кооптонуп, кээ бири киргенден чыкканча шашат. Бишкекте карантин бүтүп кафелер иштей баштаган болсо, Сингапурда ресторан, кафеге барууга дале тыюу салынган. Бул жерде 2 айдан кийин карантин астыйдил жеңилдетилүүдө. Көчөлөр кыймылга келе баштаганы менен шаар негизинен тынч бойдон. Адатта көчөдө түрдүү тамак аш саткандар көрүнбөйт. Сингапурдагы сыртта тамак саткан жеке ишкерлер кантип жатты болду экен? Мелвин Чунун үй бүлөсү 40 жылдан бери куурулган өрдөк этин сатып оокат кылат. Ондогон жылдар бул ашкананы иштетип келишкен. Бул жерде эл көп күнү 100дөн ашуун чыны тамак сатылат. Бирок бир түндүн ичинде көп нерсе өзгөрүп кетти. Карантин киргизилгени бизнесибиз 70-90% начарлады. Сингапурда карантин маалында ресторандарда гана эмес, базарларда да отуруп тамактанууга тыюу салынды. Мелвин соода солгундабашы үчүн башка жолдорду ойлонуштурууга мажбур болгон. Түшкөн кирешебиздин 80% тамакты жеткирүү кызматынан түшөт. Базарлардагы ашпозчулардын баары эле бул ыкманы биле бербейт. Мелвин Фейсбукта баракча ачып, хокерлер же базардагы ашпозчулардын бирикмесин түзгөн. Ал атайын жеткирүү сервисин түзүп, аларга жардам берип, жаңы шартта иштеп кетүүгө көмөктөшөт. Үчүнчү тарапка жеткирүү акысы да төлөнбөй калат. Сингапурда базарларда ашканалар же хокерлер орто эсеп менен 60-жылдардан бери иштеп келген. Келечекти ойлосогондо тамак ашты жеткирүү бизнеси өтө зарыл. Азыр бизнестердин баары эле онлайн түрүндө иш жүргүзүп калбадыбы? Мен эң негизгиси дүкөнүмө көз салып, дүкөндүн ишин жандандырышым керек. Тамакты өзүм бышырам, баардыгын өзүм кылам. Тез татым ашканаларды жактаган KFC хокерлердин пикирин өзгөртөм деп максат койгон. Бул ашпозчулардын айрымдары көнүп алган адатынан чыкпайт. Мен аларга телефонуңузга буйрутма түшкөнүн күтүңүз деп үйрөтөм. Бул тармак сыноолордон өтө алса, алдыда аларды ийгилик гана күтөт. Сингапурдун хокерлер же базар ашпозчулар мурасы бул жылдын аягында ЮНЕСКОнун маданий мурас тизмесине киргизилгени жатат. Кризис дагы бүтөт, коронавирусту дагы жеңебиз. Биз алып барган иштер ийгиликтүү болуп, кыйынчылыктар өтүп кетет деп үмүттөнөм. Бирок азырынча бул ашпозчулар учурдагы кыйынчылыктардан чыгууга колунан келген аракетин көрүүдө. Сиз көрүп жаткан BBC жаңылыктарды улантабыз. Италиянын улуттук саламаттык боюнча институту жаңы коронавирус Милан жана Турин шаарларынын канализация суусунда алгач декабрь айында, Болония шаарында болсо январда табылганын маалымдады. Ал эми өлкөдөгү биринчи учур февралдын ортосунда катталган. Бул изилдөө вирус Италиянын ичинде кандайча жайылганын түшүнүүгө жардам берет. Италияда COVID-19-дан 40 миңден ашуун адам каза тапты. Кечээ Кытайда 32 жаңы коронавирус учуру катталды. Алардын 5-и инфекциянын соңку очогуна айланган Бейжинде табылган. Шаардагы кыймыл катуу көзөмөлгө алынды. Мамлекеттик медиа инфекция геномунун изин аныктоо маалыматы жарыяланып, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмуна жөнөтүлгөнүн билдирди. Facebook
Дональд Трампты кайра шайлоо боюнча өнөктүгүнүн нацилердин белгисин жайгаштырган жарнамасын алдырып салды. Компаниянын айтымында жарнамада нацилер коммунисттер сыяктуу каршылаштарын белгилеп, чокусу ылдый караган кызыл үч бурчтуктар колдонулган. Трамптын өнөктүгүн жүргүзгөндөр бул үч бурчтуктар аларды белгиси катары ансыз деле колдонуп жүргөн ашынган солчул активисттердин тобуна багытталганын айтууда. Австралия соңку айларда такай жана барган сайын күчөгөн кибер чабуулга алынып жатканын билдирди. Премьер-министр Скотт Моррисон аларды аркасында кайсы бир мамлекет турган чебер бирөө жасап жатканын айтып, кайсы өлкө экенин ачыктаган жок. Кибер чабуулу өкмөттүк мекемелер, бизнестер жана саясий партияларды бутага алган. Кытайда Канаданын эки жаранына тыңчылык кылган деген айып тагылды. Мурунку дипломат менен ишкерди Кытай бийликтери былтыр декабрда кармаган. Ага чейин бир нече күн мурда АКШнын ордери менен Канада Кытайдын технология компаниясынын жетекчисин кармаган эле. Бейжин эки канадалыкты жооп беретинде камаганы айтылууда. Кытай прокурорлору канадалыктар тыңчылык кылып мамлекеттин жашырын маалыматын уурдаган дешиди. Апталык клик берүүбүздө алгачкы 3D принтерден басылып чыккан үй жана жоголуп кетүү коркунучуна кептелген жаныбарларды сактоого жардам берген технология тууралуу баяндайбыз. Израилдеги Бен-Гурион университетинин окумуштуулары жарык лампочкасы аркылуу адамдарды тыңшоо мүмкүн экендигин таап чыкты. Окумуштуулардын айтымында компьютер, телескоп жана электр сенсорлордун жардамы менен лампочка жөнөтүп турган электр вибрациялар аркылуу үндөрдү анализдесе болот. Ошол жарыктардын өзгөрүшүндө сөздөрдү жада калса музыканы да угуу мүмкүн. Бул келечектеги эс алуу үйү болушу мүмкүн. Чехиялык скульптор архитекторлор менен биргеликте дүйнөдөгү алгачкы 3 чиремдүү принтерден басылып чыккан үйдүн дизайнын жасап жатат. Бул үй сууда калкып тура алат экен. Үйдүн түзүлүшү өзгөчө цементтен жасалат. Ал курулуп бүткөндө аны Прагадагы дарыянын үстүнө калкытып коюу пландар айтылууда. Үйдүн ашканасы, дааратканасы, уктоочу бөлмөсү бар жана анын ичинде көптөгөн өсүмдүктөр да өстүрүлөт экен. Дүйнөдөгү жоголуп кетүү коркунучуна кептелген жаныбарлардын түрлөрүн сактап калууда заманбап технология жардам берет окшойт. Джорджия технология университетинин инженерлери Slotbot деп аталган роботту жасап чыгышты. Бул жай кыймылдаган робот жаныбарларды жана алар жашаган айлананы сааттап, керек болсо күндөп эч кыймылдабай видео байкоого алууга программаланган. Күндүн нуру менен кубатталган робот ичке зымдар аркылуу жүрүп турат. Спорт. Бүгүн кечинде Премьер-лигада Манчестер Юнайтед Тоттенхэм менен беттешет. Команда пандемияга чейинки дымагына таянат. Юнайтед соңку 11 беттештин бирөөндө да утулган жок. Пол Погба жана Маркус Рашфорд сезондун башында алган жаракатына карабай жакшы формада. 3 айдан кийин Түштүк Америкада футбол кайра жанданып, Рио-де-Жанейрода Бразилиянын чемпионаты өтөт. Бирок өлкөдө коронавирус учурлары көбөйүп, пандемия туу чокусуна жеткендиктен абал опурталдуу. Өткөн түнү Реал Мадрид 3-0 эсебинде Валенсияны жеңип, Барселонанын лидерлерине кысым көрсөтүүнү улантты. Беттеш учурунда Карим Бензема 2 гол, Асенсио 1 гол киргизген. Муну менен алар сап башында келаткан Барселонадан 2 упай артта турат. Башка беттештерде Реал Сосидад 2-0 эсебинде Алавестен утулду. Эмки аптада Испанияда опера театры кайрадан эшигин ачат, бирок аны адаттагы аудиториясы укканы барбайт. Кыл аспаптарында черткен квартет Пучининин чыгармасын үй өсүмдүктөрүнө аткарып берет. Гүлдөргө бири-биринен алыс туруу эрежесин сактоонун же болбосо бет кап кийүүнүн кажети жок. Биринчи күнү Барселонадагы опера театрына 2200 өсүмдүк коюлат. Операнын адаттагы киши көрөрмандар болсо концертте түз алып онлайн угушат. Гүлдөр артисттерге кантип кол чабат болду экен, же аларды артисттер үйүнө алып кетеби? Сиздер менен Гүлнара Касманбетова болду. Саламатта болуңуздар.